негизи мен сөздүн башында мынтип баштагым келет да. Мыкты, билимдүү эл саякатчы болот дейт. Анан билимсиз эл бул саясатчы болот дейт го. Акыркы күндөрү, мына акыркы 1-2 күн ичинде ар кандай божомолдогон интернет айдыңында сөздөр жазылып, пикирлер айтылып атпайбы? Менин бир гана айта турган нерсем мындай да. Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле Садыр Нуркожоевич, булар ажырагыс достор. Булар деген жеке мындай баягы казан аяк кагышат деп коет. Үй бүлөдө да мындай нерселер болот. Мындай жөнөкөй тилмен айтканда мындай чарбалык иштер менен келишпестиктер любой жерде болушу мүмкүн, бирок мамлекеттин келечеги үчүн, элдин ынтымак биримдүүлүгү үчүн экөө менимче башкаларды ат салдырбайт алдыга. Себеби экөө мекеним деп, элим деп күйгөн адамдар да. Анан бул жанагы Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан алуу боюнча Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы билдирбеди. Бүгүнкү күндө биз президенттин баягы кандай кылып чечим чыгарса, ал өзүнүн укугу мыйзам чегинде. Бир гана мен баягы өзүмдүн коллегаларым менен коштоштуруп кетсем жакшы болот, ошол мени өкүндүрөт деген эле гана сөзү болду да. Эми Кудай буйруса ал киши ден соолугу бекем болуп, ошол ал киши да биздин Кыргызстанга кайтып келип, анан ошол дозу менен же болбосо жалпы кыргыз эли менен бир жакшынакай пикир алышат да менимче. Бирок ошого чейин ортодогу чагымчыл, ортодогу баягы үчүнчү күч деп коебуз. Негедир эле баягы ушул эки адамдын ортосуна буга чейин деле ушул мындай бир мындай кандай десем бир май чачып келгендей сезилип келген да. Акыркы күндөрү ошонун немесине мына жетебиз деп калып пландалгандай мен үчүн сезилет да. Ошондуктан мен айтарым, эч кандай эл, эч кандай биздин мекендештер интернет айдыңы бүгүнкү күндө бизге мындай ээн эркин берилгени менен, бирок ээн эркин ээн башчылык менен ар кандай өзү билбеген маалыматтарды бөлүшүп, элди бөлгөн, ошондой эле эки Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтин ортосунда чагымчылык иштерди кылбай, андан көрөк биз келечек үчүн жылышыбыз керек деп айтат элем. Анан бул жерден деген эми дагы да болсо, дагы мына силердин эфириңерден пайдаланып айтып кетерим. Биз дагы баягы эл арасында жүрөбүз да. Өзүнчө дагы топтор түзүлүп, өзүнчө дагы бир ынтымак түзүп, дагы бир ушундай нерсени кылып аткандар бар экен. Ошондуктан ошолорго эскертип кетерим, андай бөлүнүүгө барбаш керек. Бул тигинин же болбосо бул менин тууганым, бул менин жердешим, бул менин элим, бул менин баланчам дегендей бөлүнө тургандай, Кыргызстан өзү алакандай эле кыргызбыз да. Ошондуктан деген алакандай кыргызды бөлүп жарууга эч кимге укук берилген эмес. Эгерде ошондой бөлүнүп жарылып, ошол эки достун ортосуна от жагам дегендер болгон болсочу, мыйзамдуу чара көрүш керек. Тез аранын ичинде мыйзам чара көрүш керек. Кудайым буйруса Камчыбек Кыдыршаевичтин жумуштан кетиши жана ошондой эле буга чейин кылган 5 жылдык эмгеги мен ушунчалык баягы мен эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли абдан жакшы билет. Мисалы канча бир 2 миллиарддык бюджет болгон болсо, мына кечээ же бүгүнкү парламенттик бир жыйында Үмбөталы Токторлович айтып кетпедиби? 2 миллиарддык бюджетибиз 5 жылдын ичинде 10 миллиарддан ашып кетти депчи. Мисалы мен ошону ойлоп көрөм да, анын баардыгы ушу биздин жетекчилердин, ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин, Садыр Нуркожоевичтин эмгеги болду да. Анан ошонун эмгеги менен канча деген бизде курулуштар болду, канча деген баягы коррупциялык, канча деген мындай баягы мафиялык иштерге бөгөт коюп, мына ушунчалык эмгек жасады да. Анан мен айта турганым, ушул эле эл убагында башка дагы жетекчилерди колдоп келген эл, бүгүн дагы ошол биздин Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп келген. Бирок ошол эле эл эми азыр карап турсам, айрымдары эми бар эмес, айрымдары ошол айрым баягы бөлүп жарган адамдардын катарына кошулуп алып, өздөрү дагы баягы тиешеси жок сөздөрдү ушул интернет айдыңына бөлүшүп, жарыя кылып чагымчылык кылганы бул уят нерсе да, бул жат нерсе. Ошондуктан деген мен айта турганым, бизде деген коопсуздук жана ошондой эле мамлекеттик коомдук баягы коопсуздук жагынан коргой турган биздин ишкерлер бар да. Мына ошонун баардыгын бүгүнкү күндө тез аран ыкчам көзөмөлгө алып, ошондой посттор болобу, ошондой сөздөр болобу, ошондой бөлүнүү жарылуу бир коомдук уюмдар болобу, алар тез аран ичинде мындай көзөмөлгө албаса болбойт. Көзөмөлгө алып туруп, анан Кудай кааласа, Камчыбек Кыдыршаевич келгенде анан өзүнүн пикирин уккандан кийин анан бир чечим чыгып, анан кайра эле ушу биздин президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевич биригип, Кудай кааласа, мына 5 жылдан бери кылып келген эмгеги менен дагы Кудай кааласа мындай келечекте бир чоң ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Андан тышкаркысы бүтүндөй кыргыз элибиз ушул эки кишиге эле үмүттөнгөн да. Ушул эки кишиге үмүт арткан, ушул эки кишинин ушул кызматка келишине ушул кишилер себеп болгон эл, мисалычы, ошол эле эл бүгүнкү күндө айрым ыйлагандарын, айрымдарынын баягы тиленип сурангандарын баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан деген мен айта турган сөзүм, эч бир кыргыздын жөнөкөйүнөн баштап мамлекеттик кызматта отурган адамдар
бөлбөш керек, жарбаш керек. Анан бардыгы Кудай буйруса баягы сабырдын түбү сары алтын дейт. Өнүгүп келаткан мамлекетибизди мындай тышкы душмандардан өзү сактанып ынтымактуулугубузду көрсөтүшүбүз керек деп айтат элем.